turmuşka törülösün mugalimden. Ösümdüktün aydan, günden, өлкөнүн өсүү жагы mugalimden. 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 33 жыл мурун тактап айтканда 1989 жылы аталган күнү Кыргыз СССРнин Жогорку Совети Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Ошондон тарта жергебизде эне тил майрамы белгиленип келет. Майрамды отурлай коңшулаш Өзбекстан өлкөсүнүн Андижан облусунун Жалалкудук районундагы номер 29 кыргыз жана өзбек тилдүү мектебинде кыргыз тил күнүнө карата майрамдык иш-чара болуп өттү. Самалыктын негизги максаты Өзбекстанда чоңоюп келе жаткан жаш муунга эне тилибизди унутта калтырбай жеткирип берүү. Бүгүнкү өтүп жаткан иш-чаранын өзгөчө мааниси бар. Эң башты ушул Өзбекстанда жашаган биздин улутташтарыбыз, кандаштарыбыздын балдары эне тилин унутуп калбасын дейбиз да. Себеби албетте балдар көп тил билиш керек. Биринчи кезекте эне тили. Республика кыргыз коому жеке эле бул Өзбекстандагы мынакей кыргыздар менен эмес, дүйнөдөгү ошол жанагы кыргыздар менен баары менен ошол байланышып, азыр мен өзүм барып келип атам. Те Франция, те Корея, Малайзия, Бельгия барып айтып атабыз. Балдарыңар ушу англисче, французча, немисче, жапонча билсем, биринчи кезекте эне тили кыргыз тили деп. Аталган майрамга кыргыз өлкөсүнөн диаспора барып, кыргыз тилинин өнүгүшүнө, түрдүү самалыктарда өзүнүн салымын кошуп келе жаткан кыргыз тили жана адабияты мугалими Маматхалиева Гүлбакарга ыраазычылык баракчасын ыйгарып, мындан ары да тыгыз кызматташуу болоорун белгилеп өтүштү. Каарманыбыз бизге сезимдери менен бөлүштү. Албетте эми сыйлык алып толкунданып турган жүрүм. Мен ойлобогон иштер болду. Мен мынчалык мен жөнөкөй бир мугалимдин аркалаган ушул машакаттуу кесибини мынчалык деңгээлде сыйлап, мени жоктоп келет деп ойлобогон элем. Бул менин эле сыймыгым эмес, жалпы ушу Өзбекстандагы кыргыз журтуна болгон көңүл бөлүү, ошолорду ошо журтта кандай жашагандыгына кызыгуу. Кудай кааласа, бул медалды алуу менен бирге менин дагы да бир азыр пенсия жашына жетип калайын десем дагы мага бир күч берди. Ушу мындан ары дагы да күчтүүрөөк иштөөгө, ошо элдин тилин жайылтууга, кыргыз тилин сактоого күч берди деп ойлоймун. Жетен албай турамын азыр. Окуучулар өзбек тилдүү мектепте окугандыгына карабастан майрамдык иш-чараларда кыргызча оон созуп, бийлеп, жада калса кыргыз элинин мурасы болгон манас айтууну да четте калтырышкан эмес. Бул мектепте А жана Б класста окуйбуз. А класста кыргыз класс, Б класста өзбекче окуйбуз. А класста кыргыз класста бизге орус тили да, өзбек тили да, кыргыз тили да келет. Кыргыз тили жана адабият өтөбүз. Өзбек тили жумасына 2 саат өтөт, рус тили да 2 саат өтөт. Жана инглиз тили да келет. Өзбек тилинде да ушундай. Биз кыргыз, өзбек деп мындай бөлүшпөйбүз. Баарыбыз бир эл, тегибиз, түгүбүз бир дегендей, баарыбыз ынтымак болуп жашап келебиз. Айылыбыз да ошол өзбек, кыргыз баары бир жолу жашап келет. Иш-чаралар дайым эле мектебибизде өткөрүлүп турат. Дайым эле айылыбызда каада салттары деле ошол кыргыз элинин каада салттарын бекем кармайбыз. Өзүм дагы жакында Бишкектен комуздап келдим, аны чертип үйрөнүү максатым бар. Нуржамал Төштүк кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ Ар Отан көрсөтүүсү.